Ассаламу алейкум мекендештер, арбаңыздар чукул кайрылуу мекендештер менен бөлүшүп коюңуздар. Бизге Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинен тапшырма келди, сураныч келди. Мекендештерге Кыргызстандын жарандарына маалыматты массалык түрдө жеткизип коюлат. Россия Федерациясынын аймагы боюнча эл аралык террористтик уюмдар жардырууну уюштурганга аракет жасап жататтыр. Ал жардырууну болсо оперативдик маалыматтар боюнча биринчи ирет курьерлер аркылуу, кыргызстандык жарандар көп курьер болуп иштейт. Ошол курьерлер аркылуу жардыруучу нерсени жеткизип туруп, ошол жерден курьер менен чогуу жардырганга аракет кылып атыптыр. Ошон үчүн такси мекендештер да бар, курьер кылган, доставкада иштегендер бар. Алып атканда дагы, берип атканда дагы, кайсыл жерге алып баратасыңар, кимден алып атасыңар, бүт баарын тактап, ачып көрүп туруп, анан кийин жанагы оокаттарды жеткизиңиздер ошо курьер мекендештерге кайрылуу. Ал маалыматтар боюнча ошо курьер жарандарды заказ берип, ошо жардыргыч менен барып заказ берип, элдер метрого, аэропортко, вокзалга жана эл көп чогулган жерге жөнөтүрүп, ошол жерден курьер менен чогуу жардырганга аракет кылган маалымдар болоттур. Ошол эл аралык террористтик уюмдар. Ошол себептен кайрылуу өтүнүч ар бир мекендешке жетсин. Ушул маалымат биздин ушу ички иштер министрлиги абдан суранычты, массалык түрдө жеткизип койгула деп. Бүгүн 24 август 2024 жыл. Ушуну колдон келишинче максималдуу таратып коюңуздар, кырсык болбосун. Террористтердин максаты Россия менен Орто Азиянын элин чабыштыруу деп бул жерде жазылып турат. Ошон үчүн Кудай сактасын мекендештер. Көрүшкөнчө.